Ош Фут Лига. Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштурулуучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, daha bir yola. Амансыздарбы, ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, футзал күйөрмандары. ТМЖ телеканалында кайрадан Спорт Лайф берүүсүнүн чыгарылыштары жанданат. Бүгүнкү берүүдө Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча 15-чи ачык чемпионатынын 1-чи тур оюндарына сар эсеп салсак, экранга жакын жайгашыңыздар. Жаңы гана башталган Ош футзал лигасынын 1-чи тур оюндары аябагандай кызуу өттү. Бир жыл ичинде командалардын бул турнирге катуу даярданганы көрүнүп турду. 1-чи турдун алгачкы беттешинде Байтүшүм жана Аква командалары оюн көрсөттү. Командалар оюндун жүрүшүндө бир канча тактикаларды сынап көрүп, кооз тирешүүнү көрсөтө алышты. Оргоочулардын катачылыгын 2 жолу Аква командасы ийгиликтүү пайдаланып, атаандашынын дарбазасына 2 голду жаратканы жетишти. Ага Байтүшүм командасы бир гана гол менен жооп кылып, бул турда 3 упайды Аква командасына тарттырып жиберди. Жалпы эсеп 2-1, Аква чемпионатты ийгиликтүү баштады. Күндүн экинчи беттешинде Ош мамлекеттик университетинин курамасы жана Кара суунун 3-7 командалары кезигишти. Кара суунун курамында бир канча тажрыйбалуу оюнчуларды көрө алдык. Ал эми жаңыдан гана чоң спортко өздөрүн мыкты көрсөтүп келе жаткан Ош мамлекеттик университетинин оюнчуларына убакыт жетпей калгандай. Анткени 3-7 командасы 3 гол киргизген болсо, Ошму 1 гол жаратып эле токтоп калды. Ошентип жалпы эсеп 3-1 болуп аяктап, Кара суунун командасы 3 упайга ээ болду. Күндүн дагы бир кызыктуу болуусу күтүлгөн беттеш Бакайфонд жана Эрдент командалары ортосунда өттү. Эрдент командасы зал толо күйөрмандар менен өзгөчөлөнсө, Бакайфондтун кооз комбинациялары керекке жарап турду. Дээрлик беттеш тең өттү десек жаңылышпайбыз. Болгону Эрдент командасына бир топ жетишкен жок. Атаандашынан 4-5 эсебинде жеңилген Эрдент командасына кийинки турларда ийгилик каалайбыз. Ал эми Бакайфонд командасынын алгачкы жеңиши менен куттуктап кетмекчибиз. Күндүн акыркы беттеши Тала ээлери Шавкат жана Кара суунун экинчи командасы Большевик командалары ортосунда болду. Оюн аябагандай күйөрмандардын купулуна толду. Баарына токтолбостон оюндун кызыктуу учурларын көрсөтсөк.
Мына ошентип кызыктуу беттештерди, кооз голдорду бул турдан көрө алдык. Кийинки тур 18 январда Шавкат спорт комплексинде болот. Баарыңыздарды бүйүр кызыктар оюндарга чакырып кетебиз. Ош шаарынын жана Ош облусунун 15 ачык чемпионатынын алгачкы туруна сиздер менен мен Улукбек Сали уулу Чакан сар эсеп салдым. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, биринчи чыныгы резиденция. Kızım, dağ bir yola. Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15 ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1 лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15 ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары.